9-май жеңиш күнү улуу ата мекендик согуштун аяктаганына 75 жыл толду. Бул күн Советтер Союзунун улуу ата мекендик согушта фашисттик Германияны жеңген күн. Дээрлик 4 жылга созулган кандуу кармашта советтик жоокерлердин биримдиги, каармандыгы, баатырдыгы фашизмди талкалап, адамзаттын колчулуктун коркунучунан сактап калды. Кардуу тың кыйган согушта ата мекенди коргоого 363 миңден ашуун кыргызстандыктар, алардын ичинде Қан Кошойдун урпактарынан 2631 жоокер аттанышкан. Согуштун запкысы арадан 100 жыл өткөндөн кийин да жан ачыштыра берет деп орустун улуу жазуучусу Лев Толстой айткандай, дээрлик 1418 күн созулган согуш Совет элинин тынч жашоосун талкалап жоготуу, кайгы артынан кайгы салып, тарыхта болуп көрбөгөндөй аламаттарды алып келди. Элибиздин, өлкөбүздүн бейкуттугу, эрдиги, тынч жашоосу үчүн 90 миңден ашуун кыргызстандыктар курман болгон. Аталардын эрдигине түбөлүк даңк. Душмандар менен салгылашууда кыргыз жоокерлери каарман эрдиктерди көрсөтүшкөн. Кыргызстан боюнча 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болушса, алардын ичинен мындай бийик наамды жездештерибиз Дүйшөнкул Шопоков, Дайыр Асанов, Чолпонбай Төрөбердиев, Акын Садырбаев, Анбарбек Чотеков сыяктуу баатырлар. Алардын 76-сы Советтер Союзунун баатыры деген наамга тартыктуу болушкан. 26 жоокер даңк орденинин 3 даражасын тең алышкан. Кыргызстандын жоокерлеринин көпчүлүгү мекенинин, өз элинин эркиндиги үчүн курман болушкан. Мезгил өткөн сайын улуу ата мекендик согуштун ардагерлери азайып бараткандыгы бизди өкүндүрөт. Биз аларды тирүү көрүп турган акыркы муундарбыз. Сиздердин улуу ата мекендик согушта жасаган зор эмгегиңиздерди кийинки муунга жеткирүү биздин аталдык милдетибиз. Жеңиш, жер дүңгүрөп чыга түн. Жеңиш, 4 жыл бою күткөн күн. Азаттыктын туусу шаңга бөлүнүп, фашизмдин ичер суусу бүткөн күн. Жеңиш, соңку чеги майдандын. Жеңиш, башталышы майрамдын. Күтүлбөстөн күн келди, улуу согуш башталды. Туулган жерди коргойм деп канча адам аттанды. Тынчтык үчүн тайманбай, азап тарткан согуштан, элди жерди сактайм деп жаракат алды канчасы душмандын улуу огунан.